Қырғыз Республикасының Борборлук шайлоо комиссиясынын башчылары Қырғыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоодо талапкер катары катышуусуна байланыштуу өз ыйгарым укуктарын токтоткондуктан бир катар айыл өкмөт башчыларын шайлоону дайындады. Азыркы кезде депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү процесси аяктады. Кыргыз Республикасынын кеңешине шайлоодо ар бир талапкер үчүн тең укуктук шарттарды камсыздоо максатында талапкер катары көрсөтүлгөн учурдан тартып кызмат ордундагы же кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтоткон категорияга кирген бардык талапкерлер каттоо үчүн кызмат ордунан бошотулгандыгы же кызмат ыйгарым укуктарын аткарууну токтотуп тургандыгы жөнүндө документтерди тапшырышат. Атап айтканда, төмөнкү айыл өкмөт башчылары өз ыйгарым укуктарын токтотушту. Нурбаев Жалолидин Паязидинович, Ош облусунун Араван районунун Алия Анаров айыл өкмөт башчысы. Пасаңов Эржигит Жетмишевич, Ош облусунун Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөт башчысы. Оморов Чыңгыз Аширбекович, Жалалабад Ош облусунун Чаткал районунун Суусар айыл өкмөт башчысы. Рыскулбек уулу Нурмат, Чүй облусунун Жайыл районунун Красновосток айыл өкмөт башчысы. Жекшенов Мирлан Ратымбекович, Чүй облусунун Москва районунун Жаңы Жер айыл өкмөт башчысы. Мурсалиев Акылбек Рыскелдиевич, Чүй облусунун Кемир районунун Бурулдай айыл өкмөт башчысы. Ошондой эле Иманкулов Чүй облусунун Кайыңды шаардык кеңешинин төрагасы Эркин Токталиевич өз ыйгарым укуктарын токтотту. Баткен облусунун Кадамжай районундагы балдардын спорт мектебинин директору Сыргабаев Замирбек Самаматович дагы ээлеген кызматын бошотту. Учурда саясий партиянын тизмесинде депутаттыкка талапкер катары шайлоого бараткан Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Токон Мамытов ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө арыз жазды. БШК Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин мыйзамдарда белгиленген талаптарга ылайыктыгын текшерүүнү улантууда.